Мына крышанын үстүнөн ошо 24 саат даңка-дунка болот. Тынчтык жок. Анан уже суу 9-этажга чейин түштү. Мына крышадан суу агып, уже азыр домдун ичин көрсөңүз илайым тоба болуп калган. Бул каяка кетет муну? Ошол биздин үйгө түшүп атат. Муну слив чыттанып атат. Ресторандан түшүп аткан суулар дал ушул жерден агып түшөт. Онда чакан. Аккан жерде мына челектерди коебуз. Дагы кичине красивый кылып коюптур. Вообще бул жерде толуп эле. Кече биз сизге чалганда ушул жерде ушундай челектер эле да, ушундай эле. Ошол депутат айымдын Корона деген сода борбору ушул жердин администратору каалаган момент өчүрүп коет. Өткөндө бизде 4-5 күн лифт жок болду. Кантип чыгып түшүп атасыз? Эмне кылайын? Чаңпаң түшүп булай болуп. Жыгылдыңызбы? О, чаңдын баасын чыпырып түштүм. Жок, азыр бир Жок, бирок элдин кызыкчылыгын ойлосоңуз, биз ошол жерде 6-7 аял келип сиздин алдыңыздан аябай жалдырап сурандык. Эмне үчүн бир кызыгып кирип көргөн жоксуз? Мен айттым го сизге, арыз бергиле. Алдомдон арыз келген жок бизге. Арыз жазуунун эрежеси бар. Кагаз түрүндө, кайрылуу түрүндө, электрондук кат менен. Эми бул кишилер кагаз түрүндө бербептир. Но сизге кайрылыптыр да. Жок, бизге кайрылды. Бул арыз болуп эсептелет. Мен мага кайрылды, мен айттым, арыз бергиле, ошо арызды негизде мен баягы службаларды чакырам. Берди. Ошол 12 этаждагы кафе Корона деген бизде контракт бар. Санитардык норма же? Идиштердин турушу кандай болуп калат мындай? Ошондой алып келип коюшпу да, эмелер, официанттар. Тура негизи ушул? Жок, турамыз. О, тамак жейби бирөө? 13 кабатка 13 автоунаа токтой турган гана жай. Буга уруксатты берген ушул Оштун мэриясы, архитектурасы кандай кылып кабыл алган булардын проектисини. Ошол эле учурда бул жакты карасаңыздар, авто токтоочу жайга жакын кылып, мына жерден чучуктай кылып кичинекей жерди монтип балдар ойночу аянтча кылып койдур. Бирок бул жерге балдар деле келбейт экен. Жанагындай электр энергияларын кылып, жана таңгадукту, жанагындай санитардык сестерге жөнөтөбүз. Бүт бардык нормалары элге жага тургандай кылып туруп кылабыз. Биринчиден бул жердин иш кагаздары жок. Кафеге деп уруксат алган эмес бизденчи. Ошо айыппул салынат. Устранение жоюуга иш аракеттер жүргүзүлөт да. Бизге тиешелүү көйгөйлөрдү. Жетиштүүлүк фактыларды көрдүңүзбү? Көрдүм. Эмне кыласыздар? Чара көрөбүз эртең келип. Жабыш керек. Эрежеге ылайык алып келиш керек, мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Депутатка деле иштейт. Эми андай деген жок да. Жогорку кеңешке барып, мен мыйзамды көзөмөлдөйм, мен мыйзам жазам, мен мыйзам чегинде адамдарды жашоону үйрөтөм деп отургандагы логика каякта болуп калат ошондо? Биз түшүнбөй атабыз. Урматтуу Ынтымак фракциясынын депутаттары, төрагасы, силерге да суроо да, силердин депутаттарыңар анда партияңарга киргенде ушул жөн эле барды беле, кандай мыйзамды көзөмөлдөйм, мыйзамды жазам деп аткан депутатыңар могу жакта эч кандай мыйзамдын нормаларын сактабаса, силерге ошондой кишилер депутат болуп бардыбы анда? Москвадагы мекендештерге жарыя, алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасында сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Дареги Лухмановская метросу, Светоозерская көчөсү 32. Медициналык борбордо стоматологияда бардык кызматтар көрсөтүлөт. Терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция жана арзандатуулар каралган. Клиниканын стоматологиясында 20% акция. Рентген жана консультация акысыз. Ишемби күнү УЗИ акысыз. Ал эми жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз Ош шаарында Тагыраагы Масалиев 44 дарегинде турабыз. Эсиңиздерде болсо, буга чейин наркы көрүнүп турган көп кабаттуу үй Шарапат
Мажитова жогорку кеңештин депутатына таандык болгон курулуш үй болчу, көп кабаттуу. Ошол жактагы мыйзамсыз жагдайларды чагылдырганбыз. Бүгүнкү күндө ал жакта ошол биз көрсөткөн жагдайлардын баарысы калыбына келтирилгендигин Ош шаарынын прокуратурасы маалымдады. Бүгүн биз дал ушул дагы бир ошол депутат айымдын Корона деген соода борбору, үстү көп кабаттуу үй, 3 этажга чейин соода борбор. Дал ушул курулуштун чоо жайы, мында жашаган жашоочулардын түйүшкө түшүп жаткан акыбалы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Не болуп атат мындай? Мына крышанын үстүнөн ошо 24 саат даңка дунка болот. Тынчтык жок. Сиз кайсы этажда жашайсыз? 10 этажда жашайм. Анан уже суу 9 этажга чейин түштү. Мына крышадан суу агып, уже азыр домдун ичин көрсөңүз илайым тоба болуп калган. Сыйрылып түшүп калды. Биз буга чейин 2017ден бери кайрылып келебиз, бирок толук жок. Асман Ордо деген ресторан болот деди беле же кандай? Биз алганда уже ушинтип растап койгон экен. Биз кийин Москвада эле ачылгандан кийин көрдүк. Асман Ордо болуп, Панорама деп өзлөрү жашап калышкан экен. Мен суу түшүп атканын мен кечеки мурунку жума жааган жамгырда билдим. Ага чейин мен ишим деле болбоптур бул менен. Анан ошондон мында жашоо уже темирлер чирий баштаптыр, арматуралар деп ошондон кыжалат болуп калдым. Ага чейин мен билген эмесмин мындай экенин. Администратор сизби? Аты жөнүңүз кандай? Нурдин. Нурдин мырза, бул жак кимге таандык? Бул жак азыр Шарапат деген эжекеге таандык. Данный момент арендага алынган бул жер. Шарапат Мажитова депутат. Да. Тийиштүү документтер барбы? Бул жердеки ал боюнча мен толук маалыматым жок экен. Хозяйкабыз ал боюнча толук маалымат бере алат сиздерге. Чакырсаңыздар болобу? Хозяйкабыз азыр данный момент жок болчу. Каякта? Ал биз өзүнүн иштери менен жакшырып кеткен болчу. Чакырып көрбөйсүз бу жака? Хорошо. Жооп бере ала турган кишини. Хорошо. Урматтуу көрөрмандар, мына 14-кабатта Ошто дал ушул ресторан жайгашыптыр. Эми биз азыр мунун тийиштүү документтерин сурасак көрсөтүп бере албай атышат. Мамлекеттик мекемелерден, тийиштүү органдардан сурайбыз, бирок логикага салып карап көргөндө астында адамдар жашап атса, үстүндө адамдар бул тынчтанып, уктай турган учур болот. Мындай бир турмуш кечирет, жаш балалуулар, кары-картаң, оору сыркоолор болот. Алар үйдө жатса, анан үстүнөн даңкылдап, музыка болуп атса, андан сырткары суу түшүп атса, тынчтык болбой атса, анда бул кандай болуп калат? Оштун мэриясы буга не деп карайсыңар? Шаардын прокуратурасы буга не дейсиңер? Деген жөнөкөй эле суроолор да. Мына бул жак кадимкидей эле мондай суу болот экен. Мунан эми бул жактан кеткен суу каяка кетет? Бутылкалар ыргытылат, стакандар ыргытылат. Ыргытылбайт эжеке бутулка. Түшүп аттыгы буларга кандай кылыш керек? Булар только каян, арак ие болу керек. Основной мына баргалатын ал. Кантанын түгүнөн суу болот. Бул жерди Бул жерден суу болот. Анан азыр муну фонтандын көрсөтүп коелу. Мынаны көрсөтчү, ушунан суу кандай болот? Ушундан агып атпайбы? Мына астына түшүп аткан суулардын чоо жайы ушул жерде деген жүйөнү айтып атышат жашоочулар. Анткени бул жерден кадимкидей эле фонтан кылып, көркү үчүн, сулуулук үчүн жасаптыр, бирок астында адамдар мунун азабын, запкысын чегип атыптыр да. Эми урматтуу ушул жерден биздин депутатыбыз Шарапаткан Мажитова эже, буга чейин сиздин бул тараптагы мынау салган үйүңүздөгү мыйзамсыз жагдайларды айтып бердик эле, дедик эле, жолго салабыз, тартиптейбиз, оңойбуз дедиңиздер эле. Эми анын бул бетинде жайгашкан жашоочулар биздиги кайрылып аттанып атат. Эми депутат болгондон кийин мындай депутаттык логика каякта болуп калат? Сиз депутат болсоңуз, анан буякта адамдар элдин турмушуна мындай залакасын келтирип атсаңыз, анан кандай болот бул? Бул операторубуз ким, каяктан? Сизден. Я. Сизден. Буякта иштейсиңерби? Мындайдан көп дагы. Мына. Мындайдан көп. Бул дагы азыйлап атат. Бул каяка кетет муну? Ошол биздин үйгө түшүп атат.
Муну тартсаңар. Могу жер жыттанып кетти го вообще мындай. Мына слив жыттанып атат. Слив жыттанып атат. Бияк. Бизге сиңип атат. Бизге сиңип атат, ана. Могу жерди дагы алып коюшуң соң мындай. Суу түшөткөн бул азыр Бизге ошо мунуга түшүш керек эле да булчу. Кандай? 12ге түшүп атат ошо. 12-чи этажга түшүп атат. Слив жыттанат мындай, жыты. Каңырыкты жарып атат. Бул жак топурактар экен, а? Бул жагы эмнеси? Кандай болот мына? Бул баягы кетет эле. Ошо биздин Жамгыр жааса сиздердин Онча эле жагып атат азыр мисалы. Сиздерге кайгы экен жамгыр. Айтпаңыз. Азыр көрсөңүз эсиңиз ой челек тосуп калганбызбы? Айылда эме чатырларга челек тосот эле го. Вот ошентип суу лифибиз бузулбасын главный деп суу тряпка тосуп отурабыз. Уже 9-чу этажга түштү. Мына уже турушураак суу. Бизге түшүп турушат. Анда жүрүңүздөр эми. Келбейт окшойт, а? Мусорлары толуп кеткен, ошону таракан түшпөй, ким түшөт бизге? Кухняныздан каякта? Сиздер мусорларды, санитардык нормалар кандай каралып атат? Могу жакта бутылка ыргытат экенсиздер, пиялаларын ыргытат экенсиздер жашоочуларга. Андай жок бизде. Мусор каяка кетет? Мусордун булардыгы полностью чогуп атам, астыда мусорный ящик бар. Каякта? Могу домдун астында, чыгып бергенде бар. Ошол жакта полностью жителдер дагы ошо иштегендер полностью төгөт. Бул тапашка төгөт, и бул жакта отдельно өзүнүн мусорный ящиктерибиз бар. Кана? Мынакей, мусорный бак. Ушуга чогултабыз дагы. Кайсы? Кайгында? Могу идиштерге чогултуп турат. А, мынабу. Бул кухняны, мойканы. Бул мойканын өзүнүкү. Ушуну кантип алып чыгасыздар, кантип таштайсыздар? Буну вот пакет менен эле үстүнө пакет кийгизип туруп алып чыгып туруп таштап коебуз. Негизи нормага туура келеби ушунда ташаган? Я мусорный ямага полностью ушуну таштап койдум вроде бы. Алга. Жибажы? Бул жак эмне деген көрүнүш могу? Азыр куурдак заказ берсек, Шарапаткан депутаттын кафеси экендир. Санитардык норма же? Идиштердин турушу кандай болуп калат мындай? Ошондой алып келип коюштур да, эмелер, официанттар. Туурабы негизи ушул? Жок, турамыз. Могу тамак жейби бирөө? Коюш керек. Бул эме тамак жасалган уже жейиктен эмелер. Отун жагышат, газ баллон бар бул жерде. От жагышат. Газ баллонуңуздар каякта? Кийим барбы мында кийип алганга? Жокпу? Жок. Келер сен. Газ баллон бизге уруксат берилген. Бизге уруксат жок газ баллон домго. Бирок подвалыбызда дагы килейген газ баллон бар, крышада дагы килейген газ баллон бар. Кана газ баллон? Бизде газ баллон жок эжеке. Кайсы жерде? Биз только плита иштетебиз, газ иштетпейбиз. Нет, газы бул жакта болчу да. Биз аны жакшы билебиз. Кайсы жерде? Уже даярданыштыр да. Турбайбы жакта газ? Мына турбайбы? Эмне газ? Бул иштебейт. Будан чоң газ бар болчу да. Мына турбайбы газ? Бул иштелбеген эле. Алыппыз той. Бул иштебейт. Жок, иштебесе бияка эмне алып чыгып койдуңар? Бул мурда бар болчу. Демек бар болчу да. Биз эткен жокпуз. Биз бул жака келгенде, биз келгенден бери ушул жерде турат болду. Биз неда толкун эже газ баллон кайерде турду эле? Газ баллон ошондой эжеке. Биз газ баллон боюнча бир эме ызычуулган. Жок, газ баллон иштебеген менен бирок иштеп аткан экен да бул жакта мурда. Бул мурда бизге чейин иштеп жүргөн. Бизге чейин. Биз келгенден бери кичинекейин көрсөңөр, мынандай газ баллон баллонасында турат. Иштеген жок деп коюп, бирок иштейт. Мынандай газ баллон кана? Ошода? Биякта газ баллон. Анан биздин лифт номерден өчөт, Мукбек байке. Каяктан? Биздин лифт нерден өчөт, мынау. Бул ключ, мынанын ключу, бул боюнча дагы биз азыр арыз жазганбыз, тоже карап айтат. Bunun ключу лифтер балада бар. Лифтер балада бар. Бул
Коопсуздук үчүн бул жактын адамдарына ачык болуш керек да бул. Ал тууралуу Кире алабы жарандар? Лифтте бир нерсе болсо? Жок, бизде если пожарный боло турган болсо, бул жакта черный ходсу бар, лестницамен түшүп, бул жакта лестницабыз бар. Черный ход толгон мусор ушул эменен эмес, ушул да бир көрсөтөбүз. Буну ушул жердин администратору каалаган момент өчүрүп коет. Өткөндө бизде 4-5 күн лифт жок болду. Не болду экен деп көрсө гений акча төлөбөй коюптур. 4-этажда гений бар. Гений ким бар? Окуу борбору. Андан кийин бул жердин администратору жаш эле кыз лифтти өчүрүп коюптур. Эч кимге айтпай. 4 күн өтүп понедельник сураштырып келсек, лифт ушул өчүрүптүр. Биз неге өчүрдүң десе, өзүм билем, каалагандай кылам деп, биздин үстүбүздөн 5 күн өчүрүп Ким деген? Жок, эжеке андай сөз болду. Ким деген ал? Ооба, бул бир кыз азыр айтабыз. Точно мен билбейм, кошуналар билет. Ал кыздын үстүнөн биз тытышпайлы, урушпайлы деп барып заявление жаздык. Аны да карабай да, данный момент. Ушул эжеке сөзүңүздү бөлүп кетейин. Ошол моментте силер да урушуп болгон моментте мен дагы бар болчумун ал жерде. Ал жерде бар болчумун. Бул жак лифт бул жактан өчүргөн эмес. Аны жетилдер астыдан биздин лифт өчүп калган. Астыда подвалыңыздан кирди, ошол жерден полный лифтти жандырып чыгышты. Ал жерде полный кирип өздөрү. Бул жер лифттин местасы. Мен ал боюнча точно билбейм, бирок биздин көзүбүзчө ал жерде учетчик бар. Азыр ал учетчик дагы вообще страшный состояниеда турат. Өрт чыга турган. Ал жерде да азыр көрүп кетесиздер. Азыр бизден азыр вообще-то уруксат барбы жокпу билбейм. Даңка-дунга уже балдар менен тынчтык вообще жок. Ал аз келгенсип суу куюлуп вообще түшүп атат астыбызга. Уже 9-этажга чейин түштү. Биз Канат акага байланыштым. Мен Канат акам не болот, бул жагым не болот десем, мен Кырышага, Шарапат эженин баласы. Кырышага мен айтып коем дейт. Кими сомдоп берет ошондо биз 9-этажга чейин суу. Азыр көрсөтөбүз, арматуралар көрүнүп калган. Аны алып жеринен көрөбүз. Өрт коопсуздугу, санитардык коопсуздуктар бул жакта аралашып эле жатып калыптыр го, Бул жерде биз дагы шашылып пышырган үчүн. Бул жер шашылып пышырган. Үстүбүздөн уже от жагылат. Отундар ушундай ташылат. Отун мен потому что бул жерде биз шорпомен бул жерде ашып пышырат эжеке. Дом жаңы түшкөн домду таракан каптап кеткен. Торговый центрдин ичинде мен бир эме иштеттим. Ошол зданиянын ичинде таракан бажырайт, ишенесиздер. Ал тараканыңыз ушунда ким силер түшүрүңөр деген турасызбы же кандай? Астыбыз кафе, крышабыз кафе. Болгон жерде обязательно таза болбосо таракан болот да. Жок, ол эжеке айтсын, пожалуйста, силердин кухняңардан деп. А бул эжеке өзүнүн заизин. Таракан мен мыяктан келдим деп барбайт, тон тили жок тонтип барганга. Таракан эмне болот? Ал мыяктан тамак таап, жейт дагы түшөт ылдыйга. Кайра косаксына бияка чыгат. Мына ошогон жерлерден ошо суу түшүп, бизики суу каптап атат да. Эжеке бул жака суу түшпөйт бул жерде бизге. Бул жакта суу колдонулбайт. Астына суу түшүп атыптыр го. Могу санитар, мен бүгүн эми санитардык нормаңыздарды текшерген, караганы келген жокпуз. Бирок могул акыбал менен элдерге тамак берип атсаңыздар кандай болуп калат? Жок, азыр данный момент бизде гость жок. Каждый понедельник бизде уборка болот байке. Мына тамагыңар турат буякта. Күндүгө кечке мал бул жак тазалап жинеп кетишет. Идиштердин жаткан жерин караңлар мисалы. Мусорду таштандыңыз силер кантип ташыганыңа таң калыштуу болуп атат да. Машинага отун түшкөн. Еще бунун мусорлары биздин черный ходду азыр сизге көрсөтө кетебиз. Мынандай суу болчу да, биз бир сир ызылдап келгенде мынандай суу болчу да. Азыр да эмнегедир билбейм тазалап алышыптыр. Мынандай газондор суу болчу да. Мынандай. Аяктан чыгышы мүмкүн деп ойлойсуз эжеке? Потому что бул жер открытый летний ресторан. Ошол жерге жагылганда обязательно суу болот ал. Биз аны эч эме кыла албайбыз. Мындай да бизге. Азыр биз эмне кылышыбыз керек? Анда силер иштешиңер керек, биз көчүп кетишибиз керекпи? Жок, сиз ишин көчүп аткан жок эжеке. Анан суу каптап, кайсы биздин басып түшүп калат анда. Эметпейбизби? Азыр бул жакта комплект кылбай эле, я вас уже поняла, вы тоже правы. Жительдердичи, я прекрасно вас понимаю. Бирок бул жердечи, мен да иштейм бул жерде. Эме да? Проблеманы бул чечпейт, мен да чече албайм да. Анан ошондуктан ошолор ким главный болсо, ким вопрос чече алса, ошолор менен сүйлөшпөйсүздөр. Келбейбиз, биз күтүп атпайбыз. Анын баласы реанимацияда. Просто чалыңыздар, бир күндү неметтиңиздер, канатбек решает. Мен азыр мен бара албайм деди. Элитика, биздин элитика. Сыртынан коз. Сыртынан коз, бомуштар жатат буякта. Үстүндө 14-этажда кофе ичет. Айтпаңыз. Кальян чегип. Айтпаңыз. Мынау кухнядан түшкөн эмелер да ушу мусорлар да бүт. Анан да ящик, мәшик, мусор-сусурлар бүт бар ушинтип жашайт. Буну жителдер уже Бул жакты
Келсең, бұл жақта тақ қойсақ, мұның үстінен ырғытылған жаңағындай арақтың бөтелкөлері тигенде мындай бүт мусорлар дал ушул жаққа түшөт деп айтып атышат. Мына ушул немелер бүт ушулун чыгат. Ана айкелер болгонда. Аны тазалап уже чарчады. Көп айкебиз тазалагандан кийин немелерибиз бар го? Ошолордон бери урдап кетип атат, мына. İçindeki alıp sıyırıp koyun. Yak толгон мусор уже. Жанагы бул жакта балдар үчүн аянч экен бул жери. Кичине бирок эч ким. Неге мындай? Бул аянч деле эмес да. Просмотрдун жанында балдар токтартып атат деп эме кылышат. Биз ага вообще эме ойнотпойбуз деле, почти ушундай. Парковканы бизге сатаардын алдында этасты алып, мен парковка кылып берем деди. Крышаны мен балдар ойногон площадка кылып берем деди. Этасты парковка кылып берем деп үйдү сатты. Үйдү сатты, акчаны толук алды, ошон менен жок мына. Эч нерсе кылдыра албай жүрөбүз. Жакшы айтып чыктык, жаман айтып чыктык. Азыр бизди тоготкон адам жок. Бир веле болсо эле коркутуп, эме үркүтүшөт. Болду, башка эме жок. Мына детский площадка, мына темирди алдабасам бир 5-6 күн болду, 10 күн болду зорго койдурдук. Жылдап, какшан, мына трансформатор вообще опасный болчу да, темир жок болчу. Ачык беле? Ачык болчу. Онда күлүштөп коюп турду. 10 күн болду зорго койдурдук буну. Мына парковкабыз жок, акыбалыбыз ушул. Трансформатордун жанында экен. Эми урматтуу көрөрмандар, буга чейин айтканбыз, жалпы жолунан 64 квартира бар бул жерде. 64 пәтер бар екен, бирок эч бир парковка балдар үчүн аянча мына экен достор. Мына 14 этаж үйдүн балдар үчүн аянчасы мына ушундай экен, көрдүңүздөрбү? Муну не деп айтабыз? Жерди абдан эконом кыла турат экен, бул Оштун мэриясынын так жүзү. Оштун архитектурасынын жүзү. Балдарды биз ойнота албайбыз. Крышадан иши ыргыйт, сигареттин түтүнү ыргыйт, стакандар ыргыйт. Кафеден, ресторандан. Кафеден, ошо ресторан, кафеден. Мунун 14-этажынан ушундай жанагындай 13-этаждан. Таштан ыргытылат экен. Эми парковкасын тартып коелу да. Парковка эки-экиден тытышмай, көпчүлүгү качып эме башка жака чыгып. Мында машина койгонго дагы квартиранттарды толтуруп коюп. Дагы азыр адамдар келсе экиден тытышмай. Сен машинан батпай калды деп. Эртең мен чыгып кетип атканда совсем тытышмай. Багар көгөр жери ушул жер экен да сиздердин, э? Ушул жер. Бул жак уже стоматология. Эми бул жака чыгып суу аккан жерди көрсөтөлү сиздерге. Мына подъездин ремонт кылган, эмнеге чейин краскалап койду болду. Калганы деди, ысырапкорчулук кылбайбыз деди. Ушинтип ала-була болуп жашайбыз. Мына үстүнөн жанагы кафеден, ресторандан түшүп аткан суулар дал ушул жерден агып түшөт деп айтып атышат. Мондай чогул челектерди тособуз биз жамгырда. Потому что лифт баса суу тийсе. Ушул кирип кетпесине тряпкамен онда чакан. Аккан жерде мына челектерди коебуз. Дагы кичине красивый кылып коюптур. Вообще бул жерде толуп эле. Кече биз сизге чалганда ушул жерде ушундай челектер эле да, ушундай эле. Мына лифтибиз главный бузулбасын. Лифт бузулса биз 10 миң, 15 миң ушунча элдер квартиранттардан жалдырап акча чогултабыз. Бомуштай болуп. Лифт бузулса жашоо кыйын да. Бизде свет эле өчсө бардыгы өчөт. Лифт токтойт, свет токтойт, газ жок. Лифтибиз өчөт, суубуз өчөт, болду жашоо токтойт. Нерге тряпкаларды коюп алып, анан челектери менен тосуп, аналардын үйүнө ваннасын алып кирип, там нерде челектер көп болчу, кичине алынып калыптыр. Потому что сиз келет деп биз айтканбыз да. Кече эженин көзүнчө чалып алганбыз. Бул тетиги цементтер деле урап түшө баштаптыр. Ана уже саргайып ошодон эме кылып көрдүңүзбү? Арматура уже. Бул коопсуздукка кандай жооп берет, урматтуу биздин курулуш башкармалыгы Ош шаарындагы? Мэр. Мына могу. Уже азыр жамыр көбөйдү, азыр мына жерлерге челектерди көбөйтөбүз да, тазиктерди көбөйтөбүз. Мынакей бул не деген абал, бул кандай деген түшүнүк, кандай деген жагдай? Ушундай жагдайда жашап атабыз. Жакшы айттык, жаман айттык.
эми мындай эле айтайын, энеңиз экен ушул экөөнүн жададык деп калышты да, бирок айтпай коелу десек, бүт квартиранттар, бүт Шарапат эженин квартирасы, жарымы бир Кытайдын квартирасы сатылган, сатылбаган, жыт элдер азбыз, квартиранттар толтура. Индустар, орустар, эми түрү бар бизде. Анан эмне кылайлы анан? Жакшы айттык, жаман айттык, эмне кылайлы айтыңызчы, эмне кылайлы? Кантип жашайбыз биз? Чыгып кетели десекчи, үйүбүздү сатып ала турган адам жок. Сатыкка да коюп көргөнбүз биз. Акчасы көптөр секин-секин өзү билип эле чыгып кетип атат. Бул жактан отдельный эшик ачып койду. Өзү бир нарактан да мындай эшик жок болчу. Муну өзүнчө бузур ачып коюшту э? Ооба, бузуп ачып койду. Мынанын уже көп жери урдалган. Сизге азыр эмесин көрсөттүм го, көрдүңүзбү? Пожарный. Көп этажда жок. Еще мынанын ичиндегилер урдалып кеткен. Ичиндегилер урдалып кеткен. Эмнеде о бар экен? Ичиндегилер урдалып кеткен. Мунун кебетесине бир укмуш экен. Подвал жаап койсун, подвал ачып газ болгон боюнча. Mo токтор каяктан келген ток? Бул жерде счетчик коюп коюпсуңар. Бул жерде мондай удлинителдер турат. Уурду ток эмеспи бул? Жок. Каяктан келген ток? Каяка кетет? Бери бассаң. Анал калдаган токтор кеткен. Kim bergen bunu? Mına счетчик kimdi ki? Sub abonentler mi? Sub abonent kimler болуп калганда? Ошо головной счетчик. Головной счетчиктен чыккандан кийинкилер мисалы. Буларды окшогон автомат болушу мүмкүн. Ошол владелецтен уруксат сурап алып туруп, анан берилет. Коюп алсın. Каяктан келди бул? Кимден уруксат алды? Через счетчик. Через счетчик өздөрүнүк. Ошол владелецтен уруксат сурайт да, бул владелец. Бул счетчик силер коесуңар да? Жок. Каалаган киши счетчик коюп көрөбү. Өзүнүн мына домдун ичинде өзүнүн головной счетчиктен чыккан тогуну биз жооп бербейбиз. Счетчикке чейинкини биз жооп беребиз. После счетчика биз жооп беребиз. Счетчикке чейинки электр энергияны биз жооп беребиз. Счетчиктен чыккандыкын өздөрү чогултуп алат. Bir yerde ошол 12 этаждагы 12 этаждагы кафе Корона деген бизде контракт бар. Счетчик бар. Силер ошол кафе Корона деген счетчиктеги суб абонент болуп отурасыңар. А силер жок. Суб меселе ошол счетчиктин ичиндесиңер. Силер азыр өзүңөр отдельно бөлүш үчүн бизге Ошпеске барып арыз менен кайрылып документтериңерди алып барып туруп тех условия алышыңар керек. Анан кийин бизге келсеңер, биз отдельно счетчикти коюп беребиз. ТСЖны алып туруп анан кийин бутойго өткөрүшүбүз керек экен. Биз ТСЖны алганга чейин бул компания Модерный стиль бизге бардык документтерди даярдап бериш керек. Мына жерде пес бар. Даярдап бербей бербей аткан болсо биздин о жерде винабыз жокпу? Светчилердин? Жок, светчилерге мен эми жолу барбы деп сурадым мен. Жолу эми өзүңүз айтып атпайсызбы? ТСЖбыз жок деп атасыз. Жок, азыр ТСЖ болбогон кийин жасайбыз деп атасыздар. Жок, ТСЖ болбогон учурда деле бизге отдельный счетчик коюп туруп, бизге ошол үчөөнү бөлүп берсе болот да. Жок, коммерческий болсо кандай болбойт? Болбойт да. Эмнеге дегенде ондо на каком основании силерге тех условия берет? Жок, биз эмненин негизинде? Мына домдогу жашоочулар лифттин акчасын, суунун акчасын, освещенияны төлөп атпайбызбы? Жок, төлөп атасыңар. Бирөөнүн счетчигине төлөп атасыңар силер азыр. Бирөөнүкүн эмес, акыры келип туруп, бизге акыркы сумма бизге келип түшүп калып атат. Ошол акыркы мен сизге мындай түшүндүрүп берейин эле. Акыркы сумма ондо немеге барып түшүш керек эле. Жана Корона ашканага барып түшүш керек эле. Корона ашкана болсо өзүнчө суп учетчик кылып алгандагы ошол гана акчаны төлөп коюп атат дагы бизге остатык бизге калып калат. Пениясы дагы, башкасы дагы бардыгы келип туруп бизге мойнубузга илинип калып атат. Пениясы каяктан болот? Карызыңар бир 6 ай, 7 ай, же болбосо 1 жыл турган болсо пения туат. Потеря дегени бар экен. Ошо потерялардын бардыгы келип туруп биздин мойнубузга илинип калып атат.
Лифтин насосту ошо коммерческий төлөйбүз, ушунча жылдан бери бизге бытовой кылып бере элек. Коммерческий төлөйбүз, 2 сом канчадан төлөйбүз да. Канча жыл болду бүткөнүнө? Биз 2017 келгенбиз. Ошодон бери бизге чейин да жашоочулар болгон да, жашап атышкан. Могу жактагы ууру токтор каяктан келиши мүмкүн? Канчадан сатпа өзү? 83-ке чыктым. 83? Лифт жок, кайтып кыйналып. Кантип чыгып түшүп атасыз? Эмне кылайын? Чаңпаң түшүп булай алып. Жыгылдыңызбы? Чаңдын баасын чүпүрүп түштүм. Азыр 12-нче этаждан түшүптүр да булардан биз аркабыздан нарактан өчүрүп коюшканбы. Ояк ливи ачылбайбы? Өчүрүп койду аны. Каттапкан бурасак болбойбу? Счетчигиңиздер бияктабы? Счетчик биякта. Бул жака киргенге болбойт. Кайсы күнү өрт чыгат деп коркобуз. Мындай мусорлар кээ бирде үйүп алат. Бизге кечегенде айткан. Силерге отдельный учетчик алып бөлүп берем деп обещать эткенден бери 1 ай өттү. Ал боюнча да бир сыйры чогулду. Мынаны караңыз, жерде жатат. Электр чогулууларын карасаңыздар. Чындыгында эч бир түшүнүк болбойт экен, мына токтор ачык эле турат биякта. Жүрөк түшүрөт экен буяктарыңыз. Токтор ачык. Бияка жаш балдар келип кетсен болот. Оюн кичинекей балдарды кантип контролдойт адам? Олордон уже кетет. Ошо да эшик ачык. Кызыгып келсе, бул жакта ачык барды жок. Мына жерде. Болуп кетет деп коркосуң. Кечегиде ушул жерден свет өчүрөт. Каалаган адам келип өчүрө алат. Эле шеф, кааласа мыналар өчүрүп коет. Кааласа асман ордодо крышадагы администратор өтө күчтүү кыз бар. Ошол каалаган ал өчүрүп коет. Светтиңиздер дагы. Лифт ошол. Свет өчсө лифт өчөт бизде. Свет өчүп калат балам. Жаман кыйналабыз, же газыбыз болбосо. Бул үйгө газ дагы орнотулган эмес. Газ дагы орнотулган. Природный газ. Бул айтып атасыздарбы? Маркы домдон уланат деген эле да. Биз алган малдачы. Ой, 1 жыл 2 жыл болуп калат дегенде, саңат нарактан алынат дегенде алынган жок бирок. Газын кайткысын деген ошол боюнча жок кийин сурасак. Мына кой берем деди, мына кызга жактан балар алмашып келатат экен, жаңадан киргизем деди, ошол боюнча газ жок. Жок, ал курулуп келатканда ооба болуш керек эле, бирок жок. Бизде жадагасы турбасы кирген эмес домдун ичине. Газдын. Газдын турбасы жок. Анан кантип киргизем дейт ал? Турбаны ошо алып кетет экен. Газ болгон иштечи. Крыша бар. Астында. Самарстары. Кана газ. Газ иштетесиздерби? Администратор бар белең? Я. Бул газ каяктан келет? Эже. Gaz var ekan. Qadimkide эле gaz колдонуп атышыптыр. Ооба, кайсы күнү атылып кеткенди бир Кудай билет. Ошодан токоз бизге газ киргенге мүмкүн эмес экен. Анан газ болгон турабы? Ошого мүмкүн экен, подвал ушул жерге мүмкүн экен, өзүнүн кафелерине. Жада калса мына эме дагы газ иштетет. Gaz bul жерде турбайбы? Жок, хозяин. Кимдин хозяин? Таракан капта өлдү бизи. Жок, каяктан келди газ өзү? Газыбы? Чи, нали... Рұқсат берілген бе?这谁会让我们怎么做？谁会让我们怎么做？不是谁愿意让你们就这样做？没有人。我们开起来就这样子。Проектісінде ушундай кафе екен бұл жер. Алып атканда көрдү беле деп атам. Биз арендалар төлөйбүз. Бироккан эме газ баллонун киргизгенге уруксат бергенби? Берген үчүн коюп жүрөсүңөр да, чынбы? Бирок бизге дому уруксат берген эмес. Подвал менен крышага можно экен да.
Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ош шаарынын мэриясына келдик. Бул жагдай боюнча ошол Шарапаткан Мажитованын куруп койгон көп кабаттуу үйүндөгү жагдай боюнча ушул мэрия ошол архитектуралык мыйзамдарын, санитардык мыйзамдарын, коопсуздук мыйзамдарын, жалпы эле ушул курулуштагы талаптарды көзөмөлдөп турган бирден бир мекеме дал ушул мэрия. Азыр биз мэриянын ушул мэрге келип көптөн таппай жүргөн мэрди бүгүн табат бекенбиз. Жылдап жолуга албай жүргөн мэрге бүгүн жолугат бекенбиз. Аны чогуу көрөбүз, жүрүңүздөр. Ушул жагдайды өзүнөн сурайбыз. Мэрге келдик, бирок баягыдай эле жок кабинетинде. Бул не деген мэр болду экен? Такыр эле мына биз кеминде бир жарым жылдан бери дайым Ошко келип турабыз бат-баттан. Бир жолу дагы кабинетинен тапкан жокпуз да мунчу. Бул иштейби же жөн эле мындай саякаттап эле жүрөбү? Корона дом боюнча нени билесиз өзүңүз? Корона домду бизге чейин бүткөн дом да. Ал боюнча сот чечимдери бар. Ошондо мен уккам, баягы документи жок, мыйзам салынып атат деген деп уккам. Бирок келген документтери болуп, сотто чечимдерини Верховный сот чечим негизинде документ жасалган. Бирок бүгүнкү күндө өткөндө биз УМС балдары менен ошо жерде тротуарлар тазалап, мыйзам чыгып кеткен комоктарды алып жүргөнүбүздө ошо мен бир 5-6 аялдар менен, эжелер менен сүйлөшкөм. Ушулар болсо керек, билбейм, азыр маскачан турат, мен билбедим. Ошондо мага айтышкан, ошо жерде баягы крышадагы кафеси бар. Корона деген бир кафеси бар. Ошо түнү иштейт деп ошондой предъява коюшкан. Анан бериге базарды, радио узелди нымасы чыгып турат деп ошо дагы уктатпайт бизди деди. Баягы микрофон эмне дейт, ошонусу дейт. Анан подвалда дейт дагы бир кафе бар дейби, бир газ маселеси деп ошого мага айтышкан. Мен ошондо айткам, биз бүгүн башка иш чара менен келдик. Башка иш менен келди, бизге арыз бергиле. Арызды биз экотех инспекцияга берелик. Экотех инспекция карап чыгат деп ошондой деп айтканбыз. Арыз бердиби, бербедиби? Арыз бирок алдымдан арыз келген жок бизге. Эми ал арыз мындай да, негизи бир арыз жазуунун эрежеси бар. Кагаз түрүндө, кайрылуу түрүндө, электрондук кат менен. Эми бул кишилер кагаз түрүндө бербептир. Но сизге кайрылыптыр да. Жок, бизге кайрылды. Бул арыз болуп эсептелет. Мен мага кайрылды, мен айттым, арыз бергиле, ошо арызды негизде мен баягы службаларды чакырам. Кайрылуу да арыз. Ошолор чакырып, ошо жерде барып, ошо газ деп атат, башка деп атат. Түшүнүктүү. Сиз мындай учкай билеткес, бирок ал жактан үстүнөн суу түшүп аткандыгы жөнүндө. Ал боюнча ооба, мен азыр аткандыгы жөнүндө маалымат айтпайсыз. Жок, мен сизге айтканым ошондо. Мен үйүмүн үстүнөн бери суу каптап атат деп айткам. Десем бирок көңүл бурган жоксуз. Арыз эле жазгыла деп эле башка нерселерди алып кетип калдыңыз. Бирок башка нерселер кайра эле медиадан алдык деп кайра эле базар болуп кетти го ал жер. Кайра 2 күндөн кийин ошондой экен да. Биз ошону тазалап атабыз, рейд кылып атабыз, балдар менен барып машинага жүктөп алып кетип атабыз. Эртеси күн дагы коюп атат. Мына кече Араванскийде бана Facebookка чыгып кетти, баягы Зульфия Кожошова кеп. Ошо чыгарыптыр. Ошо жерде андай торговля болуп кетти да. Биз күн алып тазалайбыз, эртеси күн дагы келип отурушуп алат. Ошондой болуп атат деп. Эл дагы биз түшүнүш керек деп. Бул апаларды биринчиден жеке жашоосуна коркутууларды кылып атыптыр, кайрылуу. Милицияга кайрылсын, эгер андай болсо, пожалуйста. Бул боюнча тийиштүү жактарга барабыз. Бирок эми азыр сизден дагы эле баягы ГАСКты чакырып берсеңиз, архитектураны чакырып берсеңиз, анан өзүңүз дагы бир барып туруп, баягыдай башка иш менен барыпсыз, азыркыда ошол иш менен барып, өзүңүз көзүңүз менен бир көрсөңүз, анан ал жердин тийиштүү документтери, архитектуралык курулуш боюнча мыйзамдуу тийиштүү документтери барбы? Ал жерде бала бакча, балдар үчүн аянтча, ошол эле учурда парковка маселеси бул проектиде каралган беле, же каралган эмес беле, үстү кафе болуп проектиде көрсөтүлгөнбү, көрсөтүлбөгөнбү, асты кафе болуп проектиде көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөнбү? Ошонун баары проектиде бар да, чынбы? Проектте бардыгы болот да эми. Ошондо анда ошону көрөлү жеринен. Тийиштүү өкүлдөрдү архитектуралык курулуштан чакырыңыз. Ошону жанагындай кабыл алган акт прием кылып
тийиштүү мекемелердин өкүлдөрүн чакырып бериңиз, чогуу барып келсек. Кандай дейсиз? Пожалуйста, барышсын. Мына эл турат, мен жөнөтүп берейин. Бирок мен Сиз бара өзүңүз- албайм. сиз өзүңүз Мен табылсаңыз- балдарым жөнөтөм, мэриянын балдарын, биз өкүлдөр. Биз азыр жыйыныбыз бар. Канчадан? Россиядан азыр бизге инвесторлор келген. Мектеп салабыз деп, ошолор менен азыр ошо маселе менен отурушубуз керек. Канчадан? Эмне? Могу жакын экен да бир. Жок, мен азыр баштайбыз да уже. Азыр келип атат да алар инвесторлор. Азыр биз биздин үйдүн үстүнөн Жок, ошо качат эмес. Мен любой жерге барам. Ачылып көрүнүп калды. Ага ким жооп берет? Асман Ордо кафеден суу ага берип, бул көп жылдан бери. Көп жылдан бери. Сиздер көрдүңүздөр го, кече арматуралар ачылып, уже дат басып калган. Суу куюлуп атат, 9-этажга чейин түштү. Чакалар менен монтип алып, жамгырда иш экен бул. Апалар ой кезек менен сууду айнектен төгүшөт экен, ваннага төгүшөт экен, суу. Мандайда ал домго жашоо канча болду силер алып киргениңиздерге? 2017 келген. Мына 5 жыл, 6 жыл болду, туурабы? Эми любой нерсе износ болот да. Износ болот. Любой темир, мына биз трубалардагы газ труба, любой нерсе износ болот. Физический износ болот. Аны обслуживать этип туруш керек да. Силерде домком болуш керек, кондомин, домком ошолорду караш керек да. КТЖга киргенби? Аны билбейт экенмин, точно. Азыр мындай кылбайт. Ошого кичине обслуживать кылыш керек, эл дагы караш керек да эми. Бул жакта 80-90 догу апабыз келип атат. Жок, сөз жок. Şu апаңыз жеткен жерге сиз жетпейсизби? Барып келемиз. Өзүңүз баш болуп, эми ошто мындай курулуш тармагынын башында турган кишисиз. Сиз өзүңүз көрбөсөңүз бул жардамчыларыңыз дагы бир нерсени айтып келет. Сиз ошол жерден чечим кабыл аласыз. Жок, прямой эфир чыгат да эми. Алар башкача чечим кабыл албайт да. Силер турасыздар. Эми мындай да, турат мына. Бир жагдай. Эмне сиз коркутабы депутат? Мен коркутпайт. Бара аласызбы? Мен ал эжени тааныбайм дагы. Анда сиз бара алат экенсиз. Эми эл катары бардыгыбыз тааныйбыз, депутат катары. Бирок мындай лично мамилем жок. Мен тааныбайм ал кишини. Сиз ана провокацияда болдум, провокация дейт. Неге? Тааныбайт, барса коркутат деп провокация Сиз тааныбайм деп атпайсыз. Жок, азыр мен Жок, бирок элдин кызыкчылыгын ойлосоңуз, биз ошол жерде 6-7 аял келип сиздин алдыңыздан аябай жалдырап сурандык. Эмне үчүн бир кызыгып кирип көргөн жоксуз? Мен айттым го сизге, арыз бергиле. Арыз бергиле деп эле башка адамды карап кетип калдыңыз бирок. Шаарыбыз чоң да, биз бир эле ошо домдон башка ишибиз жокпу бизде? Жакшырбек экен, мындай кылалы. Азыр сиз чакырып бериңиз аналарды. Азыр мен чакырып берем, ошо жетекчилер барат азыр. Пожалуйста, барсын, кара берсин. Мен каршы эмесмин. Карасын. Строительный нормага жооп бериш керек. Мына саат 10 болуп турат. Азыр саат канча убакытта келет? Эми жарым саат 40 минутта барышат да эми. Азыр жумуштан келет да. 10:30 ошол жерде болот. Ошондой кылып мен жөнөтөм. Экотех менен архитектуранын балдарын жөнөтүп берем. Мен мэриядан балдар жөнөтөм. Эгер бул инвесторлор келип кетсе, мен өзүм дагы барам. Мен архитектурадан экотех инспекция азыр газ болуп калды. Ошонун билген кишини алып барсын, анан проектини кошо алып барсын. Азыр мэрди таппадык. Бирок ошол курулуш боюнча вице-мэрдин жообун уктуңуздар. Азыр бир саналуу мүнөттөрдөн кийин тийиштүү мекемелердин баарысын ошол жака алып барабыз деп сөз берди. Ошол жактан алдыдагы жагдайды улантабыз. Азыр биз мына ушул жагдайда кандай кылмыштар болду, прокуратура ушуну көзөмөлдөдүбү, прокурорлордон бул жагдайды барып суроо үчүн прокурорлорго жөнөдүк. Жүрүңүздөр. Жүрүп Өмүрбек Таштанбекович деп азыр шаардын прокуратурасына келдик. Урматтуу көрөрмандар, жогоруда маселе боюнча азыр прокурордон жооп угалы. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, дагы бир жолу. Атыбыз Улукбек, биз журналистпиз. Жогоруда мына Шарапаткан Мажитованын Масалиев 40 көчөсүндөгү баягыда үйүн тартканбыз. Эми бул жолу бул жашоочулар 44 Масалиевадагы ошол эле Шарапаткан Мажитова курган курулуш көп кабаттуу үйдүн жагдайы боюнча келдик. 44 кайсы беркиси окула же накысы окула? Коронасы. Коронасы? Анан азыр эми дагы сиздерге бул жерден дагы рахмат айтабыз. Баягы күнү ошол бул жактагы ошол эле Шарапаткандын берки курулушу боюнча тийиштүү чараларды көрүп, укуктук баа берип, мындай бир кыймыл кылдыңыздар, реакция болду. Ага рахмат. Бул жолу дагы ошондой эле арыз менен бул апаларыбыз кайрылып атат. Ошого сиздер менен азыр мэриянын өкүлдөрүн чакырдык. Тийиштүү өкүлдөр барып архитектурасы ал жактан уруксат бергенби,
ал жака бала бакчага кандай каралган проектиде бүгүн үстүндө 12-чи кабатта жанагындай кафе кылып алыптыр, ал жактан суу түшүп, бул апалар эми көрсөңүздөр барып акыбал оор. Анан подвалда жанагындай кафелерди кылып алышкан, ошол эле учурда мындай бир эч бир шарт жок да, жашоого ыңгайсыз. Анан эми ошого тийиштүү чара көргөндөрдүн ошого уруксат берген мекеме жетекчилерине укуктук баа берилип, жоопко тартып, ушундай бир порядок алып келиш үчүн сиздерге келдик. Рахмат. Азыр мэрия өкүлдөрү барат ошол жака. Жеринен барып акыбалды көрүп берсеңиздер. Андан сырткары сиздерге бул жак боюнча бир арыз болгонбу? Бизге бул боюнча келген эмес, мен билгенденчи модуль стиль деп наркы зданиядан түштү. Ал боюнча көрдүңүз, вовремя биз реакция кылып, эми не только андай айтылганда же соцсеттерге чыкканда, биз алдын ала мыйзамсыз курулуштар боюнча ачыгын айтканда, именно генеральный прокурор курмактуу токторлордун катуу тапшырмасы бар, мыйзамсыз курулуштарды катуу контролдогула. Себеби мыйзамсыз курулуштар дегенде ар бир жаран жашайт да. Сиздер азыр айтып аткан көйгөйлөр ошол жерде жаралат. Мисалы үчүн балдар ойнай албайт, же жанагындай автопаркинг кое албайт. Анан жанагындай социалдык немелерди салып алса, жанагындай уктай албайт. Мисалы үчүн ошолордун баардыгы эске алыныш керек да. Анан музыкаларды айтсаңыз? Музыкаларды? Анан эми азыр ошону мисалы үчүн биринчи проектиде барбы жокпу, ошону бир көрүп чыгыш. Биз ошону азыр вице-мэрге курулуш боюнча айттык, проектисин. Анан сиздерде дагы азыр кичине колуңуздар узунураак проектисин көрсөк ошол жерден барбы жокпу? Ким уруксат берген, кандай проектиде курулган, проекти боюнча бүгүн иштик болуп атабы ал жакта. Ошону текшерип, эгер проектиде жок боло турган болсо, катуу кардиналдуу чечимдерге барып түшсөңүздөр деп атабыз да. Андан сырткары мына Оштун шаарынын ГУВДсына жаздыңыздар арызы. Лифти кааласа өчүрүп коет экен, кааласа күйгүзүп коет экен. Общий лифтпи же үстүгүлө? Общий лифт. Жалпы эл 13-чи этажда ресторанда да лифт бүткөн жер, ошол жерден өчүрүп атышат да. Өчүрүп коюп атат. Бул немени сразу айтып кетейин, уруксат берсеңиз. Бул именно укук бузуулар боюнча 111 статьяда мына бирге бекитилген, сизге айтып коеюн. Көп паттирлүү турак үйлөрдүн жалпы мүлкүн элементтерин өз билемдик менен пайдалануу. Ушундай жазылган. Биттак эле бизге айтып өзүм билем. Азыр ушул жерде жазылганда көп паттирлүү турак үйлөрдүн жалпы мүлкүн элементтерин, жертөлөлөрүн, жарым жертөлөлөрүн, кургатуучу жайларын, чатырларын, астын, чатырларын тепкич клеткаларын, лифттерин, подъезддерин, инженердик жабдууларын, үй алдында аймактарын өз билемдик менен пайдалануу. Бул именно немеге айыппул салууга алып келген, баштапкы абалга келтирүү менен жеке тараптарга 10 эсептик көрсөткүчтө өлчөмдө айыппул салууга алып келет деген. Статья өзү аз болуп калган. Анан буну ким салат дегенде, мына жерде 492-беренеде турат, жергиликтүү өз алуучу башкы органдары. Мына жерде турат, мынакей 111 статьяны карасаңыз, көп статья да буларда. Каралган укук бузуулар жөнүндө иштерди карайт жана жаза чараларын көрөт. Бул именно жергиликтүү өз алуучу башкы органдарга жүктөлгөн. Мэриянын башында. Мэриянын башында. Мэрия ошол ар бир үйдү, ошол үчүн кварталдык комитеттерди дайындайт, ошол үчүн жана домкомдорду дайындайт. Анан олорду бүт баарын контролдойт. Кайсыл жерде үйүңөрдө лифттер бузулуп атат, кайсыл жерде кимдер чыгып атат, бүт баардыгын мындайча айтканда жергиликтүү өз алуучу башкы орган жүргүзүш керек иштичи. Бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алуучу башкы орган өзүндө кайсы компетенция бар экендигин билбей калды. Мен себеби өткөндө мэрияга барып чогулуш кылдым. Чогулуш кылсам, керки мэриялар 5 мына почти 10 ай болуп да. 10 айдын ичинде 5 протокол салган фактылар табылды. Ал 5 протокол деген бул мындайча айтканда иштебейт деген сөз. Иштебейт деген сөз да. Мен керкилерди жамандап атпайбы? Ой, блогерлер таяк бияк журналисттер мен наоборот бир кишен, ачыгын айткандачы. Мен ачыгын айтканда, мисалы үчүн азыр менде Ош шаарында 147 объект бар. Мындайча айтканда 147 ишкана бар. Мен жетише албайм да. Менде жетип алар, чукасам жетишпейбиз. Арыз, план, заданиялар келет. Анан ушундай жерде коомдук мындай патриот лидер балдар чыгып кошулса биз кошулабыз. Элдер кошулуш керек. Мисалы үчүн Америкаларда биз айтабыз го. Адамдар мисалы үчүн бирөө аял урушуп атса да, же баласын урушуп атса да сигнал берет го. Бул деген бул коомго кошуу деген. Ал стукач эмес. Бул деген алиги жаман нерсени ачуу эмес. Бул наоборот коомдун алдын алып калуу да. Ошон үчүн биз наоборот Улук мырзага жолуккан сайын айтам, ой, рахмат. Мисалы үчүн кече көрдүңүз, мына теш таштагы немелерди, үйлөрдү бардык тартат иштерди козгодук. Мына бүгүнкү күндө лифттерди иштеди дейт. Жанагы 3 адам үйлүү болду. Акчаларын, тосмо арыздарын берди. Жанагы алдап жүргөндөрдү камадык. Андан сырткары жанагы немелерди мыйзамсыз вот эксплуатацияга койгон адамдарды сотко кетирип атабыз. Кызмат алган кыйнаттык менен пайдалануу. Жетекчи билбей камилетти кылыптын, кол коюп коюптун деди, туура жетекчини билбейт. Бирок балдар барып жетекчинин көзүн боеп атат да. Аны билбедим дегенде кылатсыз мен кылып атабыз. Ушундай нерселерди мына бирге иштешип атабыз да. Бул өтө пайдалуу бизге, айтып атпаймынбы? Почти биздин оң колубуз десек да болот да. Бизге наоборот алып келип берген адамдарга биз сүйүнөбүз.
Ана мынандай жамандап, али керки прокурорду көрүп атабыз, керки жетекчилерди көрүп атабыз, качышат. Качпаш керек. Наоборот, биригиш керек, айтып атпаймынбы? Биз отчетунда деле бар, анализдеринде. Коомдук неме менен биргелешип иштешип атабыз. Социалдык тармактарга, маалымат булактарына мынча чыгарып атабыз деп биз наоборот отчет беребиз. Биз отчет берели десек, кайсы журналист менен жолуктуң, кайсы социалдык тармактарга чыктың десе не дейбиз? Кайсы курулуш долдор менен жолугушуу жүргүздүң десе не дейбиз? Ошон үчүн биз биригишибиз керек. Ошондо гана коррупцияны, мына именно президентибиз Садыр Нуркожоевич айтып атат. Коррупцияны жалгыз адам жеңе албайт. Бул коом биригишибиз керек. Ачыгын айтканда биз билбей калабыз. Эми ар бир адам өзүнүн кызматын билиш керек да. Мисалы үчүн лифт иштеп атканда мына жергиликтүү өз алынча башкар адамдар караш керек эле. Мен мисалы үчүн ал жерде жашабагандыктан мен билбейм да. Алар контролдоп туруш керек. Ошон үчүн домком шайлап атат. Ошон үчүн ошол территорияны кварталды бириктирип, кварталный комитетти дайындап ататчымы? Урматтуу көрөрмандар, дал ушул курулуш көп кабаттуу үй жөнүндө биз Оштун мэриясына, курулуш башкармалыгына, ошондой эле прокуратурасына бардык, шаардык. Азыр тийиштүү мекеме жетекчилеринин баары келип, жеринин акыбалды көрүп, акт түзүп, дагы чара көрүү маселесине киришип аткан чагы. Азыр жүрүңүздөр, биз чү дегенде эле ушул парковкасынан баштагыбыз келип турат да. Мына ошо кафеме. Бул жакты карасаңыздар, 13 кабат курулуш үй, ошонун 3 кабаты соода борбор. Эми 3 кабатка келген Ош шаарынын тургундарынын мындай соода кылуучулардын укуктары, алардын автоунаалары менен келсе, кандай акыбал? Эч бир авто токтоочу жай жок. Мына бул жер багар көгөр ушул үйдүн парковкасы экен. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 машина эптеп зорго батыптыр. Мындан башка машинаны батканга эч бир мүмкүнчүлүк жок. Жолго койсо майы кызматкерлери жүктөп кетет. Ал эми бул жерге келсеңиздер, 13 эле машина, 13 кабатка 13 автоунаа токтой турган гана жай. Буга уруксатты берген ушул Оштун мэриясы, архитектурасы, кандай кылып кабыл алган булардын проектисини. Ошол эле учурда бул жакты карасаңыздар, авто токтоочу жайга жакын кылып, мына жерден бир чучуктай кылып кичинекей жерди монтип балдар ойноочу аянтча кылып койдур. Бирок бул жерге балдар деле келбейт экен. Ойной турганга бир шарт деле жок экен да мындай балдарга. Анан бул жагына келсе, бул жакта да тартайынчы. Мына могул жакка келсе, могулар ачык мисалы. Бул жерден балдар ойноп атып түшүп кетсе не болот? Бул жагына аң экен, могу жактары. Бул жакка тартып койгула, эми мусорду караңыздар, таштандыга толуп калган. Бул балдарга мындай тосулуп, аянтча тосулуп, өзүнчө коргоого алынып туруш керек эле. Эми ал жөнүндө мындай сөз кылып деле болбойт да. Эми азыр кандай кылып таң калып эле бүтпөйт экенсиң да, бул Оштогу мэриянын ишмердүүлүгүнөн бир таң калып биз бүтпөй атабыз эч эле. Хозяиндын номери барбы, балдасынын? Бар. Бизде архитектурада жок экен, бизде да жок болду да. Нет, директор Архитектор. Ошону таап келе аласыңбы? Азыр мына жерде комиссия туруп бар жок. Салам алейкум. Жеңешке кандай, жакшысызбы? Бизге документтерди алып келиңиз, көргөзүңүз. Азыр эгер көргөзбөй кайтсаңыз, же көргөзбөдөн али неме кылсаңыз, бул жерде али мыйзамсыз курулуш деген понятие пайда болот. Анан мыйзамсыз иштеп атат деген пайда болот. Андан көрө келип, көргөзүп, мондай, ошон үчүн бул мындай болгон. Мына тийиштүү органдар убагында карап уруксат берген деп туруп көргөзүп далилдеп бериңиз. Мен о. Срочно жөнөтүп келиңиз мага. Келип, мына укам деп туруп полный көргөзүп бериңиздер. Биз дагы аны көрүп канаттанайлы. Же болбосо биз бир тыйнак чыгарабыз, мыйзамсыз экен деп кетебиз андачы. Кесе сүйлөш керек. Айттым азыр, далилдеп берди отурабыз. Алло. Шарпат эже кандайсыз? Жакшы. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Мен Улукбек мен эже. Журналист. Улукбек келди. Ооба. Эже биз биз сизден бир комментарий алалы дедик эле да, муну корона дом боюнчачы. Мен азыр Түркиядамын. Качан убактыңыз болот? Бизге жооп бере аласызбы? Мына жооп депутат айымыбыз
Жакшынакай эле сүйлөдү, бирок жооп берүүдөн баш тартып койду. Биз тийиштүү документтерин үйдүн ошол курулуш мыйзамдары сакталгандыгы тууралуу, жол жоболорун, ошол жердеги довуттарды биз өзүнөн комментарий алалы дедик элек, бирок тилекке каршы телефонду басып койду. Эгерде пикирлери, сөздөрү, абонент жооп бербей жатат. Сураныч. ойлору болот. Апшы бөлүмүнүн адиси Көчөмбекова Динара. Биринчиден бул жердин иш кагаздары жок. Кафеге деп уруксат алган эмес бизденчи. Демек проектиде жок экен анда. Көп кабаттуу үй деп иш кагаздарын, эң баштапкы иш кагаздарын алган. Аны долбоордо караш керек да, долбоорду токтотпойсузбу? Долбоорунда көрсөтүлсө, сиздер берип коесуздарбы? Жок, кафе деп эч уруксат берилген эмес. Мына архитектура так айтып атасыздар. Бул жерде эч качан ресторанга деп тийиштүү документтер даярдалбаптыр. Жок. Демек, булар кылып алыптыр. Ким чара көрөт буга? Эми көзөмөлдөгөн органдар чара көрөт. Сиздерде кандай? Бизде көзөмөл жок биздин функцияда. Уруксат бересиздерби негизи? Жок. Сурап барсак? Жок. 14-кабатка ресторан курганга нормалар бар да. Норма кандай? Эми кафе болгондон кийин обязательно музыка чыгат, шумоизоляция болуш керек, ирригационный системасы каралыш керек, сөзсүз түрдөчү. Бардык нормага келтириш керек да. Бул жерге эч кандай тийиштүү документ даярдалган эмес. Кафеге алынган эмес. Мына урматтуу көрөрмандар, сизден баштайлы эми. Көрдүңүз, акыбалды билдиңиз, жеринен тааныштыңыз. Көрдүк, тийиштүү чаралар көрүлөт. Мыйзам чегинде мына баардык кетирген кемчиликтерди көрөрмандарға да бир эме болуп кетсин, кайсы кызмат? Архитектуралык курулуш контролдоо башкармалыгынын боюнча. Ошо айыппул салынат. Устранение жоюуга иш аракеттер жүргүзүлөт да. Сиз кайсы кызмат? Муниципалдык аймактык башкармалыгы номер 6 Курманжандатка. Атым Айбек, чарба боюнча адисмин. Азыркы көргөн көйгөйдү, мына бизге тиешелүү көйгөйлөрдү. Жетиштүүлүк фактыларды көрдүңүзбү? Көрдүм. Не кыласыздар эми? Чара көрөбүз, эртең келип юристибиз бар. Ошол штраф бере турган болсо штраф берет. Мыйзамды карап жооп беребиз. Мен айтып окшойт, мен эле айтып коеюн, эми биз эми аймактык башкармалыкта иштегенге байланыштуу биз эми основном эл менен иштейбиз. Эл көрдүңүз да эми? Көрдүк эми, конечно, бул эми баягы тийиштүү документтерин көрсөтүп, тактап, анан кетирген кемчиликтерин бир устранить этиш керек убагында. Анан слиптери бар экен, ушуларды убагында азыр газ менен дагы көрдүк. Ошону киргизип неме кылса, нормага келип. Нормага келтирип иштетсе болот. Сиз кайсы кызмат? МЧСтин кайсы? Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаар боюнча башкармалыгынын өрт өчүрүү алдын алуу жана авариялык куткаруу иштери бөлүмүнүн башчысы, башкармалыктын башчысынын орун басары майор Туйбасов Шайырбек. Шайырбек байке, бул жакта көрдүңүз, кафе кылып атат. Биз тартып чыктык, газдар бар экен. Не чара көрөсүздөр? Бул боюнча биз бүгүнкү күндө биздин компетенциянын чегиндеги ар бир номер 381 токтомдо белгиленген өрт коопсуздук эрежелерин сакталыш боюнча алдын алуу иш-чараларын жүргүзөбүз. Бирок бизде бүгүнкү күндө көзөмөлдөө функциясы служба пожарного надзора деген ошондой көзөмөлдөө функциясы бар орган бар. Аларга билдирме иретинде бүгүнкү иш-чара боюнча катты жөнөтөбүз, биздин аркылуу ушулар боюнча чара көрүү боюнча. А биздин компетенциябыздын чегинде ошо алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп, мындай эреже бузууларга жол бербестик боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Жөнөкөй эле бир суроо. Жанагындай көтөрүп алып газдарды алып келип, астында кафелерде пропажинный газ деп коет, туура. Биякта деле газды алып келип колдонушат экен да. А газ алып келгенге болобу 13-этажга? Бул көп кабаттуу турак үйлөрдө негизинен толтурулган газ же болбосо газ баллонду иштетүүгө эреже боюнча уруксат берилбейт. Мунун бардыгы эле билет болуш керек. Ошондо незаконный койсо эми ошону көзөмөлдөй турган органдар бар, ошолорду жабыш керек. Эрежеге ылайык алып келиш керек, мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Депутатка деле иштейт. Эми андай деген жок да. Кыргызстандын ар бир жаранчысы мыйзам бирдей. Депутатпы, жөнөкөй жашоочу, эми бизгеби, кимгеби бардыгы ошо Кыргызстандын атуулумун, жаранымын деген ар бир жаранга ал ким болбосун Кыргыз Республикасынан чыккан ар бир мыйзам бирдей иштеш керек. Көрдүңүздөр эми бирдей иштейт. Бизге газ берилеби экен, берилбей экен домго?
газды эме берет Омго шаарын эми билесиздер. Газ кайтаттан. Тиги жаратылыш газы деген бар. Ал боюнча эч кандай тыюу жок. Өзүнүн борбордук тутукчосу менен эрежелерге ылайык сиздерге келип тартылат. Бүгүнкү күндө билесиздер шаардын баардык көп кабаттуу проектиде жок болсо кантип тартасыздар? Жок, эгерде эми баягы долбоордук иш кагазында каралган болсо. Уруксат алыш керек. Биз азыр сиз айылдар арыз жазса, арыз негизинде биз барып туруп буларга экоинспекцияга, азыркы ГАСКка, Жайнакыга биз не беребиз, прокурорска жанагындай электр энергияларын кылып, жана таңгадукту, жанагындай санитардык сестерге жөнөтөбүз. Бүт бардык нормалары элге жага тургандай кылып туруп кылабыз. Аны бардыгын карай турган надзорный органдар бар, аларга жөнөтөбүз. Мыйзам чегинде бардык аткарылат. Мен айтып коеюн, калбайт. Ачык айтайын, мына өзүмө дагы айтып келдим дайыма. Абы шететтет эткен нерсемди мен аткартып берем. Мисалы үчүнчү, мен ар бир жарандын укугун коргоонго, мыйзам тарабынан корголуп атқан укукту коргой турган адам тарабыбыз. Биз кылып беребиз аны. Бирок документальный ошону атышып. Аны биз ошону текшерип атканда буларга айтып атпаймынбы? Кат жөнөтөм. Кат жөнөткөндө булар текшерип мага полный отчет берет. Мондай крышасы мындай экен, экинчи, үчүнчү этаж коммерческий экен, подвал мындай экен деп. Эгер нормаларга туура келбейби, жана айтып атпаймынбы? Укук бузуулар жөнүндө кодекс көтөрүп жүрдүм. Ошол 144 статьясы негизинде юридикалык жактарга 200 миң, жөнөкөй жактарга өзүнүн канча 13 миң штрафтар салат. Салып туруп анан ага карата неме кылат. Ал салуу менен чектелбейт. Анан мурдагы немесине келтирүү боюнча иштерди кылышат булар. Биздин ушул депутат деген ким? Депутат бул мыйзамды жазып, мыйзамды аткарылышын талап кыла турган бирден бир Кыргызстандагы орган бул депутаттар. Жогорку кеңештин функциясы ушул. Бирок биздин жогорку кеңеште бакыйып отурган ынтымак фракциясынан эң көп добуш алган депутаттардын бири деп атат. Ошо Шарапаткан апабыз, эжебизби кандай мондай уруксат албаса, өзү жогорку кеңеште отурса, логика каяк болуп калат анда. Өзү мыйзамды аткарбаса, мыйзам талаптарына жооп бербесе, анан жогорку кеңешке барып мен мыйзамды көзөмөлдөйм, мен мыйзам жазам, мен мыйзам чегинде адамдарды жашоону үйрөтөм деп отургандагы логика каякта болуп калат ошондо. Биз түшүнбөй атабыз. Урматтуу ынтымак фракциясынын депутаттары, төрагасы, силерге да суроо да, силердин депутаттарыңар анда партияңарга киргенде ушул жөн эле барды беле, кандай эми мыйзамды көзөмөлдөйм, мыйзамды жазам деп аткан депутатыңар могу жакта эч кандай мыйзамдын нормаларын сактабаса, силерге ошондой кишилер депутат болуп бардыбы анда? Жогорку кеңештин депутаттары силер моралдык укугуңар барбы? Жогорку кеңештен чыгып, мыйзамды аткаргыла, мыйзамды сыйлагыла, могу мыйзам керек бизге деп айтканга өзүңөрдүн моралдык жоопкерчилигиңер барбы ушул жердечи? Мисалы мондай депутаттар кылып атат бул нерсени, депутаттар жасап атат бул нерсени, жөнөкөй адамдар эмес. Анан айласы алты кетип, каерден бир чындык изем, кантип биздин күндү ким угат деп жашоочулар астында даттанып атышат. Өзүнүн шайлоочулары таң калыштуу да. Мына урматтуу көрөрмандар, эми биз азыр ушул Ош шаарындагы акыбалды көрсөттүк. Эми мындан кандай жыйынтык чыгарат? Мына прокурорлор келди. Бүт бардык Ош шаарындагы муниципалдык кызматтагы кызматкерлердин тийиштүү бөлүмдөрүнүн баарынан келди. Эми кандай жыйынтык чыгарат, эми аны да көрсөтөбүз. Убакыт берели. Кандай кыймылга келишет, аны дагы буюрса сиздерге көрсөтөбүз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер биздин ушул чыгарылышыбызды бөлүшүп, пикир жазып, бааңыздарды берсеңиздер болот. Бар болуңуздар, биздин каналга катталып коюңуздар.